Коноктун аты жөнү Алмаз Аманбаев. Assalamu alaikum. 15 мүнөт кечип калдыңыз да. Жол тыгын бекен. Жол тыгын болуп калды. Кайсы жерден экениңизди бир айтып. Чоң Алай районунун Каш Касуу деген айылынан. Юмор менен туздамай. Чоң атабыз катуу сүйлөгөн, кудул, сөзмөр. Мен ойлопмун Памирлик кыргыз экен депчи. Көпчүлүк ошентип ойлойт, сен Памирден болосуңбу? Орусча сүйлөйсүз, Орусча сүйлөйм. Добро пожаловать, пусть говорят дегендей. Ошту сагынганда кантесен? Ош базарга түшүп таксикалерди кузактайм. Жыттап. Мурдагы кудулдардын жанры бир аз башка чыгар. Мисалы үчүн мен Манас Бердибековдун тамашаларын аябай. Жалпак жөжө, жалпак камаз дегендей. Жалпак камаз. Ташиевди же башкасын кошкондо юморго. Ушунда Ташиев соттолуп кетип кайра уктап кечирим сурап койдум. Бирөөнү туураган талант бул Үйгө барсаң аялыңда пряк, бул жака келсең бул жакта пряк депчи. мас адамды жакшы аткарасыз. Эрсеге Ырдап бербейсиң бир саппы. жалынып мага жалбарган жаным апам. Сагынып кусаган мен батам. Бир гейдин ролун аткарышың керек. Сценарийни окуп карасам эле кой менен жыныстык катнашта болосуң дейт. Бардык ааламдарды жараткан мээримдүү боорукер Аллахтын аты менен баштайм. Ассаламу алейкум. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте конок бар. Коноктун аты жөнү Алмаз Аманбаев. Алмаз мырза, бизге кош келипсиз иним. Ассаламу алейкум. Рахмат чоң чакырганыңыздарга. Атайын убактап келгениңизге рахмат айтам. Буга чейин дагы чакырдык эле бир Европа арасы келишпей, чыгармачылык командировкаларда Америкалап, чет өлкөлөп жүрүп, анан мына насип экен эми мына келип отурабыз. Атайын убакытты бөлүп келгениңизге рахмат. Бирок 15 мүнөт кечип калдыңыз да. Жол тыгын бекен жагында? Жол тыгын болуп калды. Жол тыгында пробка. Эми көрүүчүлөргө айтайын. Мен эми өзүм деле периште эмесмин. Кээде мен деле айткан убакта бара албай калган учурлар болот ошо. Алмаз Аманбаевды негизи өзүнүн аудиториясы бар, өзүнүн күйөрман сүйөрмандары бар, алар билишет ким экенин. Бирок билбегендер да болуп калышы мүмкүн. Алмаз өзү КВН жанагы жарыштар болуп атпайбы, жана сахнага чыгып тамашоо деп, ошондон баштагансыз, ошондон баягы юмористтик жагыңыз бар. Кийинки учурларда актерлук дагы кылып атасыз. Анча-мынча ырдап да коюп атасыз дегенде, ушунда көп кырлуу таланттын ээси бизге келип отурат. Анда эмесе мен камдаган суроолоруму баштай берсем, сиз жөнүндө интернеттен берген маектериңизди көрүп, анан кийин өзүмчө бир суроолорду түздүм эле, уруксат этиңиз, баштай берейин. Эми Алмаз мырза каяктан болот? Өзү мынау күлдүргүч, кудулдангыч, юмор менен туздамай, бирөөнү туурамай өнөр, эми бир ичкен суусунан, жеген нанынан, ашынан, туулган жеринен дегендей. Кайсы жерден экениңизди бир айтып баштасаңыз. Мен Ош облусунун Чоң Алай районунун Каш Касуу деген айылынан болом. Чоң Алайдан. Кыргызстандын төрү деп коет го. Чоң Алайдан болобуз. Негизи бизде ошо атам сүйлөйт. Чоң атабыз катуу сүйлөгөн, ошо кудул, сөзмөр, чечен деп коет го. Ошондой кишинин небереси болом. Канча бир туугансыңар? 5 бир тууганбыз. Сиз? Мен эң күчүүсү. Уулдардан. Ошондо канча уул, канча кыз? 2 кыз, 3 уул. Чоң Алайда мектепте ошол жерде балалыгыңыз ошол жакта өттү, мектепте ошол жактан окудуңузбу? Мектепте Чоң Алайдан окудум. 6-класска чейин Чоң Алайда окугам. Андан кийин 6-класстан кийин 7, 8, 9, 10, 4 жыл Бишкекте аэропорт тарапта Карл Маркс деген айылды билесизби? Ооба, билем. Ошол жакка Чоң Алайдан алып келип орус класска киргизип койгон. Сиз баягы бир аткарган бир интермедияларыңызда Памилдан болосуңбу дегенден улам мен ойлопмун Памирлик кыргыз экен депчи. Көпчүлүк ошентип ойлойт, сен Памирден болосуңбу? Турганбай кандай жүрөт депчи. Анан негизи ал пародия тамаша болчу. Бирок Памирликтер менен биз бул Чоң Алай алайлыктар тууганыраак болуп кетебиз. Биздин өрөөнөн качкан да алар. Чоң Алайда бар эле ушу сиздейби? Мисалы үчүн
Мен баягы юмор жагын айтып атам. Ооба. Жөн сүйлөбөстөн бир такмаза менен, какшык менен ушундайбы көпчүлүгү? Ооба, негизи жоңалайда ошондой юморго жакын, позитивдүү жүрүшөт. Анан тамашалашканда дагы куйкум сөздөр менен тамашалашып. Ушундай калк десем. Анан аткарган бир номерлериңизде мисалы үчүн айылда кемпир-кесектер, катын-калаштар ушу кыздарды доктор кыз болсо эле болду, мугалим кыз болсо болду дей беришет деген жагыңыз бар эмеспи? Ал Чоңалайда да ошондой беле негизи? Ооба, негизи эле кыргыздын апалары ушундай го. Көбүнчө медик кызы издейт. Медик кыздан башка кыздар көкмөй көрүнөт апаларга дегенде. Анан ошол ойлонуп, анан ошолдон чыккан тамашага дейм. Бирөөнү туураган талант бул бала чактан эле, окуучу кезден деле бар беле ошондой бирөөнү туурай коймой. Ошо мектепте окуп жүргөндө эле мугалимдерди туурап, кошуналарды туурай коюп, Айша аталарымды туурай коюп, Клоун деген кино бар болчу, биз 1-2 класста, 3-4 класста окуган. Анан ошондо башталат го. Башталышында Морила, Венеция, Жананда, Антален, Файра Фершар деген. Ошонун бүт баарын жаттап алып, чыгып, байкелерге ырдап берип, тамаша айтып берип, анан ушинтип айылда кичинекей менен эле концерт коюп жүрө берет элем. Чөпканага чогултуп, бүт баарын кошуналар. Анан Жунгого назарды көрө баштадыңыз. Анан Жунгого назарды көрө баштадым. Көрөрмөндөргө. Кандай дедим болобу? Коюп. Алайда окуп атып эле, Чоңалайда окуп атып эле, анан эмне себеп болду бул Бишкектин четиндеги жана Чүй облусуна карайт, жанагы Карл Маркс айылына көчүп келипсиз. Ата энеңиз менен кошо көчүп келдиңизби же? Жок, өзүм эле көчүп келгем. Өзүм эле келгем. Бул жакта деген эжемдер жашайт эле. Анан эжемдерге шерик болуп, бир кызына шерик болуп турасың, бир класста окуйсуңар, экөөңөр теңсиңер дегенди. Хорошо деп келгем, сентябрда костюм кийип, башта шапка, вокзалда кымыздарды кармап, тердеп отурасың, тер басып кеткен. Анан жездем досу менен жездем келип, аябай күлгөн эле, мына эки бети кып-кызыл айылдын баласы го деп. Анан ошентип баняга алып барышкан. Банядан чыккандан кийин деле бет кызарып тура берген. Анан жездем досу күлүп коет, бул адам болбоду го деп. Негизи ошо 6-класстан баштап орус класска киргизип койгон. Киргенде простите дегенден башка эч нерсени билбейт элем. Закрой дверь десе деле простите дейсиң, вставай десе деле простите дейсиң. Бирок азыр ошо кайра атама ыраазы болуп атам. Азыр эми орусча кадыр эсе эле орусча түшүнөсүз. Ооба. Орусча сүйлөйсүз, Орусча сүйлөйм. Кадимгидей. Кадимгидей добро пожаловать, пусть говорят дегендей билем. Анан ошентип мектепти бүттүңүз, анан могу юмор жагына өтө турган болсок, жанагы тамашоо, КВН сыяктуу ошондой жанрларга кантип кошулуп калдыңыз? Тамашоого мен 11-классты бирок айылдан бүттүм. Чоңалайдан. 11-классты айылдан бүтүп, университетке Ошко тапшырганбыз. Мен Ош гуманитардык педагогикалык институтунда музыкалык бөлүмүнө тапшырганмын. Анан ошол жактан факультеттер аралык КВН болуп калат. Факультеттер аралык КВНге барып, 1-2 балдар бар экен, мени кошуп албайсыңарбы десем, отказ берип койгон, жок деп. Анан мен өзүм группалаштарым менен команда чогултуп, факультеттерди жеңип, анан университеттер аралык деп коет, вуздар аралык. Мэрдин кубогу болгон. Анан ошол мэрдин кубогунда Мурат Жалиев деген биздин нонейм командасынын капитаны калыстар тобунда олтуруп калат. Анан ошол жерде биринчи жолу жана Жунгуга сапарды ойноп, элди аябай жарып, ай Мурат кара, мени көтөр болобу деп дейишип. Анан ошолдон баштап Мурат Жалиев менин номерим алып чакырып команда чогулт деген тамашоонун Ош филиалы бар. Бизде Оштун балдары үчүн тамашоо аябай мындай бартуу болчу да, анткени Оштон чемпион болсоң анан Бишкекке келчүсүң. Ошто дагы 30-25 команда бар, ошону жеңсең анан Бишкекке келчүсүң. Ошондо мен түшүнгөн боюнча мектепти бул жактан бүтүпсүз, Дооба. Мектепти бүткөндөн кийин эле окуу жайга тапшырганга келгенде Ошко барып тапшырдыңызбы? Бул жакта тапшырганга? Жок, бул жакта тапшырбадым. Анткени ошол убакта жанакындай мен менен тең балдар билет,
жанакындай район болуп өзүнчө бири-бирине пычак тыгып эле башкача болуп кетпеди тоо. Ошондо менин жанымда турган досум каза болуп калган. Ошондон дагы үйдөгүлөр койду деп окшойт, анан Ошко университетке тапшырганбыз. Чыгармачылыктын ошол жанагындай тамашоо КВНга кадам таштоо менен ошол жерде мындай жатканда бышырыптыр да, Ооба. Ош бышырды. Анан эмнеге ошол жерде эле быша бербестен, кайнай бербестен кайра Бишкекке келиш керек болду? Азыр Бишкекте гүлдөп атасыз, бүрдөп атасыз дегендей. Бишкекте негизи Ошто деле иштей берсең болот. Бирок Ошто кандай десем, Ошто көпчүлүк чыгармачыл адамдар той менен иштешет. Анан мен ойлондум, Эмил Эсеналиев, Эмил Байкенин бир жакшы сөзү бар да. Бир той алып баргандан көрүн бир вайын тартсаң тарыхта каласың, эл кичине мындай эскерет дегендей. Анан ойлонуп мен өмүр бою тамадалуу эле жүрө беремби деп кыжалат болуп, анан Ошто иштесең деле болот, бирок Бишкекте мүмкүнчүлүктөр көп. Эң күчтүү студиялар бул жакта. Сиз подкаст номер 1 сиз бул жакта. Телеканалдар бул жакта. Атандаш көбүрөөк болот. Мүмкүнчүлүктөр көп. Мүмкүнчүлүктөр аябай көп чындыгында Бишкекте. Бишкекке ошого келдик. Көп нерсе демек Бишкекте болот турбайсызбы? Ооба. Ошту сагынганда кантесиз анан? Ошту сагынганда Ош базарга түшүп таксикалерди кузактайм. Жыттап алам. Ошту барып турам Ошко, сөзсүз 1 айда 2 жолу барбасам болбойт. Сагынып турабыз. Могул тамашоо ошол сыяктуу эмне деп коет? Ошондой өткөрмө жана КВН сыяктуулардын деңгээли жөнүндө эмне айта аласыз? Эми баягы өзүн өзү критикалоо деп коет го. Ошол өңүтүнөн сурап атам да. Ооба, сонун юморлор бар. Кыска юморлор менен элди батыраак күлдүрүү дегендей. Мурдагы кудулдардын жанры бир аз башка чыгар эле. Манас Бердибеков, анча-мынча көрсөңүз керек. Дөөлөт Мадымаев, Жамбыл Камчиев, андан беркилери Рахман Разыков деген. Алардын күлдүрүү ыкмасы, стилистикасы, борончу агай бар, Кубик Халыков андан алардын күлдүрүү стилистикасы башка, мазмуну башка дегендей. Ошол учурда эл ошого күлүшкөн. Эми ошондой эле күлкүгө күлбөй калганда учурлар болот экен дегендейчи. Азыр болсо ошондой жана КВНдегидей кыска бир мимика менен ошондой бир күлдүргөн бир нерсе чыкты да. Анан бирок ошол эле учурда өтө эле жеңил болуп кетти. Ошого да күлөбү, ушунун несине күлөт дегендер да болот да. Ошол жагынан кандай? Кудулдар деген бул менин оюмча мындай улуу муундарга деп ойлойм. Анткени жаштар көбүнчө кудулдар көрө бербейт да. Жаштар бул КВНдин көрүүчүлөрү десем жакшыбайм. Бирок улуу мундардын деле мисалы үчүн мен Манас Бердибековдун тамашаларына аябай мындай таң калып өтө күчтүү жазган. Жалпак жөжө, жалпак КамАЗ дегендей. Жалпак КамАЗ. Ошол эле баласына жазып берген, Санжар Бердибековго жазып берген жанакы "Тайнаме чыгасыңбы" деген тамашалар. Негизи өтө сонун, кудулдар деле өтө сонун күчтүү. Бирок бул кишилерде ошо башында ошо авторлор болгон да өздөрүнүн. Рахман Разыков автор болгон, Манас Бердибеков Рахматуллах агай автор болгон. Тамашоону ошо көбүнчө молодежь жаштар көрөт го дейм. Бирок мондай өтө акылдуу тамаша жазсаң деле болот, бирок аны түшүнбөй калышың болот. Элдин деңгээлине жараша жазып, элдин ойлонуусуна жараша тамашаларды жазсаң болот деп дейм. Эми биз азыр мындай бөлүп айтышыбыз керек. Кодулдар ал бөлөк. Ооба. Силерден бай юмористтер, стендаперлер деп койсо болот, стендапка да чыгып жүрөсүңөр. Анан ушул юморду аткарганыңго биз сахнада көрүп калып атабыз. Ага чейинки аны жазганда могу жерин мынтип айтам, могу жерине келгенде мону кошо коем дегенде өзүңүз бышырасызбы же бирөө жазып береби же кандай? Тамашаларды көбүнчө мен өзүм жазам. Мисалы үчүн жанагы шуткамды уксаңыз керек, бир түшкө дагы ар нерсе кире берет экен, түшүмдө ташип соттолуп кетип кайра уктап кечирим сурап коюм дедим го. Ушунда ар бир сахнага чыкканда ойлонуп, же бир саясий бир тамаша кылып коюш керек.
бир шоу же ар бир тамашанын өзүнүн күлүчү болот ачкыча. Ошол сыяктуу ойлонуп түшүмдө Ташиев соттолуп кетип бир десем кандай болот деп балдарга айтсам, балдар Россия күлүшкөн. Кайра уктап кечирим сурап койсоңа десем балдар анан күлүштө болду. Ар бир тамашаны ойлонгондо бирөөгө айтып көрүш керек. Билинбестен бирөө менен шуткалашып ойноп көрүш керек. Бар алдагы народ да досуң болуп, таанышың болуп. Анан ошого өтсө, анан ойной берсең болот. Ташиевди же башкасын кошкондо юморго. Ошол Ташиев тарап келип, ой бала, ойласаңчы деген ишараттарды бербейби? Же болбосо ошол юмордук концертти кечен өткөрүп аткандын кожоюндары, эгеси, Алмаз аны кошпой эле койчу деген нерселер болобу? Эгерде мен ойлойм бул мисалы үчүн ал кишинин биз личный жашоосуна өткөн жокпуз, жумушуна өткөн жокпуз. Ам бул чындап тамашада мондай бирөө келип мени соттойм десе деле мен мондай бул түш тамаша деп мондай айтып бергенге дагы, кутулуп кеткенге дагы оңоюраак темалар болчу, ошого түш деп койгонбуз. Бирок эч нерсе деген жок эч ким. Эч ким эч нерсе деген жок. Жанагы өзүн өзү ооздуктоо, самоцензура ошондой болуп турабы? Мындай моуну айтсам өтө аша чаап кетчү деймин, ошон үчүн бер жагын эле айтайын деген сыяктуу. Редактура кылыппы өзүн. Ооба. Болуп турат. Андай кылып туруш керек, аша чаппаш керек. Сөгүнбөш керек. Өтө эле пошлый тамашаларды ойнобош керек дегендей. Сөзсүз болот. Анткени чындыгында казактардын юмористтер, КВНщик досторубуз бар, тамашанын достору бар. Мисалы үчүн биз аларды карап суктанабыз да. Алар сахнага чыгып, казактар айтканда билгенин эстейт да алар. А бизде өзүбүздүн менталитетибиз бар, өзүбүз билесиз, бизде эл динге жакыныраак. Аша чапсаң дагы болбойт. Ошого элдин агымына карап кете берген жакшы го дейм. Талант негизи таланты менен, бирок ар бир өнөр адамында, таланттуу адамда мындай баягы өзүнүн ошол талантты талант кылып турган бир харизма деп коет го. Харизма. Ошонусу үчүн гана көрөсүң, ошонусу үчүн гана угасың, ошонусу үчүн гана жактырып аны бир сыйра карап коесуң да. Анан ошол сиздин харизмаңыз эмнеде деп ойлойсуз өзүңүздү? Менин харизмам бул меники пародиялар го дейм. Сиз айтып аткан харизма. Пародиялар көп. Мисалы үчүн Нурлан Мотоевди өткөндө ол жерде айтты го. Үйгө барсаң аялыңда пряк. Бул жака келсең бул жакта пряк депчи. Пародиялар. Кудай колдосун деп Атамбаев деле көбүнчө туурап. Отунбаева. Жакшы деп. Анан мен дагы кимди көрдүм? Өзүм же тизмелеп алдым эле. Гүлжигитти Сатыбековду дагы. Сатыбековду. Ал киши менен ошо концерттерде көп жүрүп калдык кошто. Анан байкап жүрүп анан туурап кеттим. Ассаламу алейкум деп. Сарчелек көлдүн боюнда, сен экөөбүз гүлдүн койнунда. Шундай сүйлөйт ал киши. Бирок мындайбы? Кээ бирки адамдарды туураш оңой. Ооба. А кээ бирки адамдарды деги эле аны өзүндөй туураш кыйын, Ооба. Мисалы үчүн Садыр Жапаровду. Ооба. Негедир Мотоевду туураш оңой дегендей. Ооба. Мотоевдин голосу мындай жоонураак, алса боло турган да. Короткий сүйлөп. Мимикалар менен окшотсоң болот. Атамбаевга мондай жай окшотсоң болот. Кудай колдосун. Мен могу ачыгын айтып коеюн деп акырын сүйлөп кете бересиң. Анан мисалы үчүн эми баардык юмористтер окшош болуп калса, анда эч ким күлбөйт эле да. Ошо арасынан бирөө уникалдуу болгон үчүн, өзгөчө болгон үчүн мындай күлөт да. Анан кийин сиз ошол көп жерде аткарып жүргөн номерлерди аткара бересиз. Маекке барса да, бияка барса, анткени ошолорду эл кайра угат. Анан кайра бир орунда турбайын, кайра өзүмдү кайталап калбайын деп мындай бир изденесиз да, Ооба. Ошо кайталанып калбайын деп акыркы стендапторда тура айттыңыз.
көп пародия кылган жокмун. Буюрса бир жумада чыкса керек эфирге. Көп пародия кылган жокмун. Бизде текстовый шутка деп коет. Көбүнчө ошо текст менен шутка жазганга аракет кылып атам азыр. Өзүңүзгө жаккан номерлер барбы? Мисалы үчүн мага айрыкча могул номерим кайра аткаргандан тажабайм ушул нерсени дегендичи. Мага көбү Жүнгүгө сапар деген телеберүүнү көргөнсүзбү? Ушул өзгөчө жагат. Анткени биринчи ушул тамаша менен чыкканбыз да. Сахнага чыкканбыз. Ушул шутка менен көбүнчө балдарга дагы досторума дагы тийишем. Ай айнекти жаап болобу деп алар күлүшүп. Ушул шутка көбүнчө өзүмө жагат. Жүнгүгө сапарды көрсөңүз керек. Ооба, биз көрчүбүз, ооба. ЛТР телефон. Ооба, ЛТРден которуп берчү, жана саякат же болсо баяндап бир айыл чарба өндүрүштү. Ооба, мындай келип, бүгүн сиздерге биз Шыңшыбандын фунфун каралындагы Лаңлаңдын өмүр баянын айтып берели болобу дейт го. Ооба. Өзүнүн кытайча акцент менен айтышат да, кыргызчаны делечи. Анан өзүңүз ушул сахнада турганда моундай жарыктар эле болот, анан эл көрмөй калат да, көбүнчө. Анан эл кайсы бир юморуңузга күлбөй калганын, кайсысына күлүп атканын сезип турасыз да, Ооба. Күлбөй калганда кандай болосуз? Күлбөй калганда өтпөй калды деп коесуң бул жактан. Өтпөй калды дейсиң. Анан импровизация деп коет, же бир нерсе кошуп кетсең болот ошонун жанына, ошол жерде. Анан колдон келсе жөн эле өтүп кеткениң жакшыраак. Сиздин дагы бир харизма кылып турган, өзгөчө бир түс берип турган мас адамды жакшы аткарасыз да? Мас адамды мындай чындап эле мас ичип алган жокпу депчи. Анан ичип аткарбайсыз ал мас адамды? Жок. Кандай болбой калат. Азыр образды дароо өзгөртүп ошо бир мас адамдан мас болуппу? Эрсеге. Ооба. Анан ошол өзүңүз айткандай жана пародия жагынан катырасыз. Ошолордон мисалы үчүн тарынгандар болобу? Мисалы үчүн ошол эле жана тамашоо сыяктуу ошондой жарыштарда ошол жерде калыс тартуу, ар кандай белгилүүлөр келет. Анан аял кишилер, аял заты келет, достор келет, мына журналисттер арасында отурат кээде. Анан сиз эле эмес, башка командалардан дагы ой деп катуураак тамашалап койгондор да болот да. Мындай катуу тийип, анан кийин элдин көзүнчө сыр бербей, анан барып алмаз эмабай эле манчалык эмес деп айтышабы же туура эле түшүнүшөбү? Туура эле түшүнүшөт. Эми болгон балдарда болгондор да болгон. Бирок менде болду элек андай бирөө келип тамашалашты, антиң депчи. Бирок биздин ошо көңүлдүү жигиттерде ойноп жүргөн инилерибиздин бирөөсүндө болгон ошо чакырышкан да. Көмкөгө. Ошондой болгон. Бирок сиз айткандай ал аша чаап кеткен. Ашыкча, атын айтпай эле коеюн. Аша чаап туурап ашыкча эле личный жашоосуна кирип кеткен да. Анан андай болбойт го дейм. Анан ошентип ушул юмор тармагында эле жүрө бербестен эмнегедир киного дагы тартыла баштадыңыз. Чакыра башташтыбы же өзүңүз кызыгып мен дагы киного тартылсам кандай болот деп өзүңүздөн демилге болду? Биринчи киного ушу 6 жыл мурун, 6-7 жыл мурун Бишкекте бир кинодо ойногонбуз Сапар Сайназаров. Кредитке келин деген. Ошондон баштап эле киного неме талпына баштаганбыз да. Андан кийин Эмилия Саналиев менен Буйруса деген бир кинодо ойнодук. Буйруса депутат деп. Эми ал убакта депутаттарга тийишип жазганбыз. Андан кийин дагы кинолордо ойноп, ошентип эле анан Бишкекке келип эле келип кеткем. Бишкекке келип, ошо Эмил байкелердин аркасынан Салт байкелер жардам берип, азыр өзүм студия кылып, балдарды чакырып, өзүм командаман. Азыр биз бир кино баштаганбыз. Рахман Разыков агайдын сценарийси.
Бул кино 6 жыл мурун тартканбыз. Сценарий боюнча туруш керек болчу, биз лицебиз чоңоюш керек болчу. Анан ошонун кечи жакында уландысын Кореяда тартып бүтүрүп келдик. Суицидке каршы кино. Бул драма. Биринчи жолу ушундай драмада ойноп атышым. Жамал Сейдахметов ойногон ал кино. Жамал Сейдахметовду таанысаңыз керек. Өтө күчтүү кишилердин колу тийген, раматылык чуак устасындагы диний жактарын ошол киши жазып берген. Рахман агай менен жакшы эле го. Ошол киши жазып берген. Негизи өтө көп адам мени тийген кинонун жакында чыгарабыз, Кудай буйрса. Негизи ушул актер болобу же кино режиссер болобу, ошо кино тармагындагы адистер атайын бул окууну бир нече жылда окушат да. Окушат, окууну бүтүшөт, анан кийин анысын практикалап, анан киного тартыла баштайт. Режиссерлор болсо ошол режиссерлугун кылат, актер болсо актерлугун кылат дегендей. А сиздер болсо юмордо жүрүп эле анан дароо карасаң эле кинодо алмазып жүргөн болот да, мисалы үчүн. Ошол жагынан кандай, өзүңүз кандай? Деги эле сизди гана айтып аткан жокмун. Бизде дароо эле ошо кинодо пайда боло калганын көрүп атабыз да. Бул кино режиссерлор өздөрү мындай тандап жарайт деп, анан кийин ошо аткаруу чеберчилигин 1-2 күндүн ичинде же 1 аптанын ичинде, 10-15 күндүн ичинде эле дароо эле мындай ошол жерде эле машыктырып жарата коебу, Негизи жакшы суроо бердиңиз. Негизи бир биз Жайдарманга барганда тамашонун казактардын варианты боюнча ошол жакта бирөө айткан эле. 5 жыл театрда ойногон балага караганда 3 сезон КВНде жүргөн бала артыгыраак депчи. Анткени бизде мындай да тамашоодо деген берки театрда бирөө үйрөтөт да, бир мугалим келип сен моундай кыласың, сен моундай дейсиң. КВНдин форматында моундай жолдор бар. Сен ушундан издеп өзүңө ылайыктуу образды таап көрчү дейт. Анан еще аны өзүң жазышың керек. Өзүң жазасың дагы сөзсүз ойноп көрүшүң керек тамашанычы. Анан ошого бизде ушу өзүбүз жазып, өзүбүз аракет кылып, бардык нерсенин программа, КВНдин программасын бүт өзүбүзгө таштаган, өзүң үстүнөн өзүң иштейсиң, болбосо калып кетесиң. Ошого байланыштуубу билбейм, бизде практика көп болгон үчүнбү, ошого КВН балдары көп жерде киного тартып алышат. Мисалы үчүн площадь эмеде деле кыйнабайт да, тартылып аткан жерде деле КВН балдары сразу ойноп берет. Ондай болуп. Бирок баары бир театр күчтүү, театр деген театр. Ошондой бир ойлор пайда болбойбу? Кээде мына ырчыларды кайра ошо бир 50-ге жакындап калганда кайра бар окуп аткандарды көрүп атабыз. Майрамбек мырза, анан дагы Мыктыбек Арстанбек делеги бир топ жашка барганда кайсы бир окууну барып окуп, бир окуйунчу ушуну деп. Ислам институтуна барып окуп да көрдү окшойт. Ага чейин бирок өзү билген эткен исламий китептерди алып мындай дабаттарды айтып жүрдү. Анан кимдир бирөө айтса керек да, ай, муну негизи сен мындай илимиң жок болсо, анан мынтип айтканга кичине болбосо керек деп айткандыр да. Анан ошол ислам институтунда окуп жүрдү. Анан мына музыкалык окуу жайда дагы мына юмористтерди, ырчыларды белгилүү эле. Ошолорду көрүп калып атабыз. Ушулар менен окуп атам мына жаштар менен деп. Жанысыңарындай сиз дагы мындай бир окуйун, дагы башка бир билим алайын деген ой барбы? Жок, окуйун деген эме, билим алайын деген ойлор жок. Ушу жетет го дейм. Ооба, өзүм искусстводо окусам жетет. Бирок билимдин эрте кечи жок. Байкелерге. Искусство институтунда окугансыз? Ооба. Же окуп атасыз дагы? Окуганмын. Окуганмын Ош гуманитардык педагогикалык институтунда, азыр университет болуп калган го. ОГИП-ни билсеңиз керек. Ошол жерде. Барып окуп, дипломду алып. Бирок 3-курстан окууга жакшы көңүл бурулбай калган, анткени КВНге убакыт бөлүнүп кетип, экзамендерге деле барбай. Бирок эми биздин окуу жайдан кубок алып келип берсек, мэрдин кубогун алып келип берсек, окууларын жакшы эле кылып бүтүрүп беришкен.
негизи жана кино боюнча сурайын деп атам. Атактуу кино режиссерлорду билесиз, мисалы Океев, Шамшиев дегендерди, Эрнис Абдыжапаров мына кийинки чыга баштаган, Актан Арым, Темир Бирназаров жана белгисиз маршрут тарткан. Андан кийинки да муундар чыга баштады, Руслан Акон дегендей. Билесиз да, мындай көрүп турасыз, электен өткөрүп, алар менен өзүңөрдүн аткарганыңарды салыштырып бир анализдеп турасызбы? Ооба. Негизи ошо кыргыз кереметтери деп биринчи кино тартылганда ошолорду көрүп туруп дагы биздин колубуздан келет деп аракет кыласың да, анткени ошол кишилер убагында эсеңини мындай жаштардын тили менен айтканда айырып турушкан экен да. Ошол кишилер биринчи орунду берген эмес. Сүймөнкул Жакмаров убагында кыргыздын бешинесине жаралган. Ошо Жамал Сейдахматова менен съемкада жүргөндө көп айтып берет эле. Ушундай биз кино тартсак колубуздан келет, кино менен жылсак болот. Анткени силердин атаңар Болот Шамшиевдер биринчи орунду берген эмес. Деп ал кишилер тарыхтагы күчтүү калат го дейм. Эми баарыбыз жөн кыймылдабайбыз. Жашаш керек. Кыймылдаш керек. Кыймылдабасаң ачка каласың. Жөн эле эптеп септеп жашаш керек эмес, көбүрөөк киреше таап, татыктуу, жакшы жашаш керек. Үй алыш керек. Унаа алыш керек. Эки жака саякатташ керек деген ушундай нерселер чыкпадыбы азыр? Ооба. Ошо жагынан алганда сиз кирешени кайсы жагынан көп мындай табасыз? Кинодонбу, тиги юмордонбу, же анча-мынча ырдап коюп атасыз, реперчиликтенби дегендей? Биздики азырынча кинодон көбүнчө киреше, кинодон. Анан Instagram бар өзүнөн анча-мынча реклама тартып калабыз. Ушу кино менен эле эмеден азырынча киреше. Бирок шүгүр үй алдык, машина алдык дегендей. Үй алдыңыз, машина алдыңыз, дагы эмне албай калдыңыз? Ошо катын жок, фамиликтер айткандай. Буюрса үйлөнүп алсак. Эми бул ички жашоого кийлигишкендик эмес, бирок мындай талапкерлер бар да, мындай биринчисинби же экиби же тетигиниби деген сыяктуу варианттар. Бар. Ошондой үйлөнүш керек, тойго келиңиз. Сүйүү буюрса барабыз. Махабат, сүйүү деген бар. Улуу адамдар дагы ошол Айтматовду карасаңыз деле, башка бир залкар адамдарды карасаңыз деле кезинде жаш болгон. Махабатка мындайча айтканда малынып, махабаттын отуна алууланып дегендей. Ошондой махабаттар болуп атабы же мында карап туруп эле махабат сакабаты жок эле жубай тандайын деп атасыз? Эми азыр махабат сакабаты жок эле жубай тандаш керек. Эми эртерээк үйлөнүш керек. Махабат сакабат болду. Болду эми. Эми үйлөнүш керек. Жакшы. Карап туруп эле. Жакшы. Темирбектин кызы жакшы экен. Үйлөн десе үйлөнүп салыш керек деген. Анан кийин үйлөнүп ал жагы, анан кийин махабат пайда болор дегендейби? Ооба. Жакшы экен. Анан негизи эле ушу кыздарга көз карашыңыз. Кыздарга КВНда жүрөсүз, анча-мынча ушу аял заты, кыздар темасын кеп кылып каласыңар. Ошолордун проблемасын, ошолордун өксүгүн, кемчилигин айтып каласыңар. Аял затына байланыштуу артыкчылык жактарын айтасыңар, сыймыктандырып. Ушул аял заты темасында кандай оюңуз? Көпчүлүк айтат, биздин кыздар четке чыгып мантып атат дейт. Көпчүлүк айтат, биздин кыздар мына саясатта, маданиятта жүрөт, андай-мындай деп мындай сыймыктанып айтышат. Сиз кандай баамдайсыз ушул жагы? Мен негизи көбүрөөк сыймыктанам. Кыргыздын кыздары менен көбүнчө сыймыктанам. Анткени биз акыркы жылдары сиз көрүп аттыңыз, Кореяга барып аттык, Европага барып аттык. Ошол жакта кыргыздын кыздары кыйын да. Ошол жерде деле жанагындай оймо чийме бир нерселерди чыгара калып, уюша калышып, 40 кыз деген бир программа түзө калышып, дагы бир нерсе кыла калышып, кайрымдуулук кыла калышып, любой жерде. Кореяда деле ошондой кыргыздын кыздары чогуу болуп, биякта деле. Эми жаман
общий эле жакшы дей бериштин кереги жок. Жакшы жактары дагы бар, жаман жактары дагы бар. Бирок менин оюмча азыр кыргыздын кыздары азамат өздөрүнүн колдон келишинче билимин алып атышат. Анча мынчасы өзүнүн үй бүлөсүн багып атышат. Анча мынчасы эшикке чыгып үйгө кирип бешик терметсе эшикке чыгып дүйнө терметет дегендей. Молодцы. Кыздары. Азыр жашоонун агымы, ритми, жашоо образы өзгөрдү да. Ооба. Мурда 90 жылдары, андан бери кара 2000 жылдары азыркы могу соц тармак ушундай технология күчөгөндө жашоонун нугу да өзгөрөт экен. Жаштар да башкача болуп калат экен. Тың жашоо үчүн, жакшы жашоо үчүн, татыктуу жашоо үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Билим маанилүүбү? Же мындай карап турсаң, билими жок эле, бирок аябай жөндөмү күчтүүлөр алдыга чыгып кетип аткан учурлар да болуп атат. Ошол эле учурда билимсиздер, билими жок болсо баары бир мындай бир жумуштарда иштеп калып аткан мисалдар да бар. Контрасттар аябай көп. Ооба. Ошон үчүн мындай тың жашаш үчүн эмне кылыш керек сиздин оюңузча? Тың жашаш үчүн баягы оштуктар айтып коет го, тиригирээк болуш керек депчи. Эркек бала кичине тиригирээк болуш керек. Анан адал тапканга аракет кылыш керек. Тың ошо адал тапсаң эле болду го дейм. Жашоону жакшы улантып сүйрөп кетсең болот. Азыр тың болушуң керек байке. Чойлуп отурсаң калып кетесиң. Но жапондордо бир адат бар экен. 1 жылдык планы болот экен. 1 айлык планы болот экен. 1 күндүк планы болот экен, жазып, блокнотуна жазып, мен ушундай кылам, 1 жылдан кийин мындай кылам, 1 айлык планым мондай, 1 жумалыгы мындай деп карап, анан мындай планы жок эле мындай баратып, бияка кетип калбайт экен. Ашка кеттик биз, ашка кетип калбайт экен дегендейчи. Мен убактым жок, мен планымда мындай болот деп жүрөт экен да. Сиз өзүңүздүн жашооңузду мындай пландап жүрөсүзбү же? План болот, план болот. Биз мондай 3 айга, 2 айга план түзөбүз. Фильмди бүтүрөбүз. Андан кийин бул, андан кийин стендапка даярданам. Пландан сырткары дагы жумуштар болуп кетет экен. Ооба, андайлар болот. Бирок бизде көбүнчө ошо план менен эле жүрөбүз. Мисалы үчүн бир апталык азыркы алдыдагы планыңызды айта аласызбы? Эгер ал сыр болбосо. Жарайт. Мындай кылам, тойго барам, мындай барам деген сыяктуу. Азыр буюрса биз Жалгыз досум деген бир кинону бүтүрүп атабыз. Азыркы айткан. Эртең ага саундтрек, 1 жумалык саундтрек жазабыз. Аранжировка, музыкасы менен иштейбиз. Андан кийин тартуу иштери болот. Тартуу иштерден кийин монтажга отурабыз. Андан кийин ушу 1 жуманын ичинде 2 саундтрек. Нурчолпон деген кыз бар, ошол ырдайт. Ушу 1 жуманын ичинде 2 саундтректин музыкасын баарын бүтүрүшүбүз керек. Клебинен бери. Ошол планда негизги ошол 1 жуманы кадимкидей эле алат. Ооба, 2 клип 1 жуманы алат. Саундтректер. Ара чолоодо китеп окуп турасызбы же буга чейин негизи эле мындай бир атайын коюшу биз китепти окуйунчу деп бир китепти окуган учурларыңыз буга чейин? Азыр коем балким кол тийбей аткандыр. Ооба. Чындап эле азыр ары чурка, бери чурка, ошо саундтрек тарт, анан кийин тиги стендапка даярдан, мунун баары убакыт, адамда энергия мындай чексиз болбойт, укташ да керек дегендей. Ошо китеп окуп, бир китепти окуп бүткөн буга чейин чындап айтсам китеп көптөн бери окуй элекмин. Буга чейин окуган китебим ушу агайларыбыз, байкелерибиз сынган кылыч аябай эме кылышты. Кызыктырды эле окуп бүтүргөм. Бирок 2 жылдан бери китеп карай элекмин, чындап. Бетке эле айткандачы. Поэзияга кандай мамилеңиз? Баягы кээбирки адамдар поэзияга аябай мындай маани беришет. Жаттап алып окушат. Айрыкча бир жаштар чыга баштады го, Кыргыз радиосунан. Атайын бир жигиттер, кыздар атайын поэзия кечесин өткөрөт. Эл аз барса дагы бир өткөрүшөт. Ошо сыяктуу мындай поэзия саптарынан билесизби, мисалы үчүн?
Поэзиядан жок. Жогураак болчу поэзия. Анан бирок мына өзгөрүш деген бала поэзия айтат. Ооба, жакшы окуйт, көркөм окуйт. Көркөм окуйт, молодец дейм. Сонун мен ошого мындай наоборот сүйүнүп атам, мындай жаштар келип ошондой мындай кыргыз тилдүү эмелерге кызыгып атканына. Поэзияларга. Жаштарды кызыктырып атканына, жаштар. Себеби оңойлук менен кызыкпайт да ал. Поэзия деген ыр окуп, ырды бирөөнүн ошо ыр окугуна чогула алычы, ошого билет ала алычы деш кыйын да негизи азыркы заманда. Кыйын, бирок мен сүйүнүп атам, жаштар ушундай акыркы убакта көрүп атасызбы, кыргыз тилдүү проекттер аябай хит болуп атат Кыргызстанда. Жаштар аябай патриот болуп атат. Көпчүлүгү жаштарды жамандайт го. Жок, жаштар өтө сонун патриот болуп кетип атышат. Анан сизди кээ бирки видеолордон көрүп калып атам, ырдап атасыз да. Ооба. Жана бир рэпер менен, рэп ырчысы менен кошо ырдап коюп атасыз. Ошондой ырларды өзүңүз суранып коюп атабы? Эми сиздин популярдуулугуңузду, публиканын адам экениңизди колдон сен эми ырдап кое берсең өтө берет дегендей кылып атабы, же өзүңүздүн кызыгыңыз барбы? Мен өзүм кызыгуум бар. Анткени мен өзүм дагы музыкальныйда окуганмын. Анан жанакы биз 6-класста Бишкекке келгенде ошо кичине мээде оору бар да. Мемелер ошол убакта Eminem, Tupac ушулар аябай биз кичинекейбизде хит болушкан. Ал бизде ошондой рэпер болобуз деп рэп жазып өзүм кызыгам негизи. Рэперлерге жолугуп, Бегиш Байке менен жолугуп, Москваларга концерттерге барып ушул. Бир-эки ырларды жаздырып койгом азыр. Ырлардан болсо эми кантип ырдап бербейсизби, бир саппы же кандай? Жаным апам деген биринчи ырды ушу апа жөнүндө чыгаргам. Ошонун рэпин аткарып берип койгом, сатадыңыздар. Меримге мени бөлөгөн, ак сүтүн берип жөлөгөн, жашачы апа ардагым, апаке жашоот алайым, оорусам сага жөлөнөм, жөтөлсөм сен да жөтөлгөн, ооруба асыл адамым, анда мен кимге жөлөнөм, жаным апам. Жалынып мага жалбарган жаным апам, сагынып кусаган мен батам жаным апам, алыстан сага баратам жаным апам, жаным апам. Сонун. Бул музыка аралашып жанагындай атайын жасалгалаганда ош бетер көркүнө чыгат. Көркүнө чыгат дегендей. Жакшы. Анан көп уктайсызбы? Уйкучусузбу? Ооба. Көп уктайм. 2 күн уктабай жүрө берем иштеп. Бир отключкага кеткенде 1 саат, 12 саат, 13 саат. Кандай түштөрдө көрөсүз дегендей? Кече түшүмдө Ташиев кайракишине келиптирди. Эми түштөр ар кандай түштөр дай берген түштөр көп түш көрө бербейм бирок. Айрыкча могул тамашоо КВН жагынан караганда шагырап эле бир көп балдар жүрөт. Досуңуз көп сыяктуу, тиги деле досуңуз, бул деле досуңуз. Мындай достчулукка кандайсызбы? Чыныгы досторуңуз барбы же ал мындай мамилелештерби? Мамилелештер дагы бар, достор дагы бар. Көбүнчө ошо сиз айткандай мамилелештер, кесиптештер, мамилелештер, достор КВНде бир 3-4 эле досубуз. Биз курактуу 3-4 эле дос бар. Жашоодо ушундай бир туңгуюкка кабылып, жайдак калып, нөлгө отуруп калганда кол сунсаңыз, чалсаңыз келе койчу досуңуз ким мисалы? Төпөрөсүзбү? Жок, акелерибиз бар. Бирөөбүз шүгүр көп эле, бир 3-4 эле досум бар. Азамат, Мажит, көп эле Дайберген, көп эле достор. Такай бир жерден айлык алып иштегендер болот да, байланып. Ошо жерде иштейт, саат 8-ге барат, же 9-га барат, анан кечинде 6-да кайтат дейт. Андай жумушта иштеп көрө элексизби?
жок. Андай жумушта иштеп көрүлөт. Бир офисте отуруппу? Офиста такай бир режим менен? Жок. Андай жүрөк сыгылып кызат болуп өлүп калабыз. Азыр анда мындай жулунмай экен да, энергия бар да, бир туруп актерлук киного тартылмай, бир туруп жанагындай рэп ыр чыгармай, бир туруп жанагындай стендаптарга бармай деген. Ооба. Колдон келишинче аяктан бияктан чыгып эле бир нерсе кылып атабыз. Азыр ошо концерт жазып атканбыз буюрса. Бул юмор жанры оор го билесиз. 2-3 айдан бери жазып атабыз. Элди күлдүрүү деле негизи кыйын да. Кыйын. Анан ал күлкүнүн ичинде бир маани болуш керек, философия болуш керек. Бүгүн күлбөсө дагы 2 күндөн кийин түшүнүп анан күлө турган бир мазмун болуш керек. Ушул кыргыз сатирасында, юморунда эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Мен оюмча ошо билимибиз жетишпейт го дейм, чындап. Боюнга алып карагандачы. Анткени биз дагы кичине билимдүү, элибиз дагы кичине билимдүү болгондо баары бир эме өсөт, юмордун деңгээли. Эл неге күлүп атса, корейцтердин ушундай сөзү бар го. Эл юмористтердин кайсы сөзүнө күлүп атса, элдин деңгээли ошондой болот экен. Азыр биздин эл неге күлүп атат? Ошого байланыштуу элдин түшүнүгү. А балким ошо мындай бир топ жашка алып калган кодулдарды деле чакырдым. Ошо сиздин айтканыңызда жүйө бар да. Азыр мындай бир олуттуу бир нерсени айтсаң күлүшпөйт дейт да. Анан мындай бир утурумдук, азыр ошо хайп болуп аткан нерсени кошуп туруп сүйлөсөң, ошону эстеп туруп күлүшөт дейт. Балким чындап эле ошондойдур. Чындап агайлар дагы туура айтыптыр. Бизге чындап билим жетишпейт экен. Биз кече жакында могу Кореяга барганда библиотекада бүт жаштар отурат. Биз комедия тарталы деп барганбыз ал жагачы. Библиотекаларына бүт жаштары, бүт грамотный, сонун. Ушу бир эле мусулман болуп калбаптыр дейсиң да аларды көрүпчү. Адамгерчиликтүү, мугалими деле ийилип салам берет, окуучусу деле ийилип салам берет. Бир мындай дерсизге жүргөн эч ким жок да. Ултасын деген. Дагы кайсы чет өлкөлөргө бардыңыз? Түштүк Кореяга барыпсыз, Түштүк Кореяга бардык. Европанын 6 өлкөсүгө бардык. Германиядан баштап Парижге чейин бардык. Андан кийин акырында Сауд Арабияга барып. Бизде мындай бир кээ бир кишилер айтат да, бит ушу Кыргызстандан чыкпаган эле адам Кыргызстанды эле айтып, Кыргызстандын чегинде гана бир көйгөйдү, проблеманы көрөт. А сыртка чыкканда көзүң ачыла түшөт. Өзүңө байкалбай аткан кемчиликтер, өлкөнүн кемчилиги, жеке инсан катары өзүңдүн кемчилигиң, элдин кемчилиги көрүнө түшөт экен дешет да, чет өлкөгө чыкканда. Кандай кемчиликтерди байкадыңыз өзүңүздөн, Алмаздан, элден, өзүмдөн, өлкөдөн кемчиликтер аябай көп. Мисалы үчүн эң жөнөкөй эле нерсе бул унаа айдаган маданият бизде такыр жок. Аларда биздин көз алдыбызча бирөө экөө келип сүзүшүп кетти, түштү дагы. Биринчи алар бири-биринин ден соолугун сурайт экен. Сен жакшысыңбы? Психически сен эч нерсе болгон жоксуңбу? Азыр скорый келет деп ал бири-биринен сурап, анан милиция келет. Бизде түшүп туруп эле бамперди карайт кой, бамперди өлтүрдүңбү депчи. Ошондой бири-бири менен иши жок. Билимге болгон умтулгандык чындап эме биз Кыргызстан, мен сени сүйөм дейбиз, бирок бизде дагы үйрөнө турган өтө көп нерселер бар экен. Эң негизи бул билим экен байке. Биз билимсиз экенбиз, чындап. Билимди күчөйтүшүбүз керек экен. Көп ушу студенттерди сыртка чыгарышыбыз керек экен. Биз кара жумушту токтотуш керек экен. 30 жыл кара жумуш кылып көрдүк, эч нерсе болбоду го. Билимге аракет кылып көрүшүбүз керек экен. Ошого дагы экономика жактан кемчиликтер аябай эле көп бизде. Бирок дагы шүгүр кыла турган нерселер дагы көп. Кемчиликтер дагы көп. Бирок мен
шүгүр кылып келдим бирок Европа тараптарга барганда. Анткени деген алар ата-энеси карылар үйүнө кетирип берет экен. Тууган урук менен катнаш деген жок. Европада 3-төн 4-үнчү эркек гей. Төрөт аз. Уже Европа чөгүп 100 жылда жок болуп го дейм. Билбейм. Ошентип кете берсе. Ошентип кете берсе жок болот. Демек алардан үлгү ала турган жактары да бар экен. Ооба. Ошол эле учурда Кудай сактасын ушулардай болбойлу деген жактары да бар экен. Ооба. Эки жак бар да. Мына сиз азыр канча жаштасыз? Азыр 28. 28десиз. Азыр мына кээ бирде адам ойлонот экен да. Артка кылчайып, анан мен ушу кичинемде могул нерсени албай калдым да деген өксүгү болот экен. Мен да моундай болгондо моундай болмокмун да дегенчи. Ошондой нерселер барбы сизде? Бар. Кандай мисалы? Бар. Менде ошо мектепке ошо кичинекейимде азыраак барып калгам турмуш шартка байланыштуу. Эми сизге проблемаларды айтпай эле коеюн. Ошого байланыштуу мен мектепте аз барып ошо азыркыга чейин анча мынча ката жазам да. Ошого аябай өкүнөм. Мектепке аз барбаганыма, ошо билим кичине ала албай калганыма кичине өкүнөм. Ошондо сиз Кудай буюрса жараткан наристелерди берсин, уул берсин, кыз берсин алдыда. Уулдарыңызга, кыздарыңызга кайсы жагына, тарбия жагынан болсун, билим жагынан болсун, эмнеге басым жасайт элеңиз? Кандай шарттар түзүп берет элеңиз? Мен биринчи шарт билим алгыла дейт элем. Экинчи шарт сөзсүз бул кыргыздын өзүнүн менталитетибиз, өзүбүздүн динибизди сөзсүз кармаш керек. Салтыбызды, каада салтыбызды кармаш керек. Ушул экөө эле жетет. Билимдүү болсун, өзүнүн каада салтты кармасын, өзү ким экенин билсин, Аллахты таанып койсун, болду. Европаны өнүккөн ошо Түштүк Кореяда, башка ушул Парижди, башка жакты көрүп келдим дедиңиз, аны айттыңыз салыштырып. Эми силер мына кошуналарга да чыгып жүрөсүңөр да, Өзбекстанга, Казакстанга, дагы башка кошуна өлкөлөргө. Эркиндик маселеси, демократия деп коебуз го. Сөз айтуу, пикир айтуу, элдин деги эле төкмакындарыбыз болобу, жөн эле жарандарыбыз болобу, могул жол мындай болбой атпайбы? Каякта карап атат бул? Муну караган бирөө барбы деген жагынан. Жол болсо тек гана адам пикир болот. Азыр соц тармак чыкты. Тигиндей же мындай пикир айткысы келет ар ким. Ошол жагынан ой айтуу, пикир айтуу, же болбосо ошол тиешелүү жоопкерчиликти алган бийлик өкүлдөрүнө муну карап койбойсуңарбы деген жагынан. Ошол кошуналардан эмнени байкадыңыз? Бизден эмнени байкадыңыз? Бизде эркиндик көбүрөөк го дейм аке. Анткени КВНдерге барганда, мисалы үчүн эми биз саясат жөнүндө анча мынча кеңири шутка кыла беребиз. Мисалы үчүн Казакстанга бир эмеге оюнга мисалы үчүн таш көтөрүп чыгып сахнаны айрган, жарганбыз да. Анткени деген аларда да ошол убакта митинг болбодубу? Биз эмне кыргыздын таасын ала келдик го агай. Ала албай койдуңарбы деп ошондой бир юмор болгон. Ошону деле мисалы үчүн араң өткөргөндө муну политикалык экен деп. Бизде болсо боло берет. Өзбекстанда вообще политика жөнүндө шутка кыла албайсың сахнада. Ошолорду салыштырганда бизде эркиндик бар. Эркиндик бар. Эркиндик бар. Ошол эле учурда бизде мындай чектен ашкан эң баштыкты же болбосо эркиндикти ашыкча пайдаланып аткан учурларыбыз да барбы же? Бар. Андай блогерлер бармы? ТикТоктон аяктан көрүп калсаңыз керек. Ошондойлор дагы бар. Бизге караганда бирок Өзбекстан менен Казакстанда андайлар көбүрөөк. Анткени биздин эл сынчыл калкпыз го. Бирок биздин ошо сынчыл болгонубуз ушул жактарына дагы аябай жакшы да. Жанагыларды дароо эле тартипке келтирип коет. Тартипке келтирип, тыйып турушат. Мисалы үчүн Өзбекстанда эмне деген тоба кылдым, страшный блогерлер бар. Сөгүнүп, дагы эмне кылып.
өрттөп бир нерсе болуп. Казакстанда дагы ошондой көп блогерлер бар. Аша чаба бергенчи чындыгында. Бизде шүгүр азыраак. Эми сиз өзүңүз баягы юмор жагынан бул жака подкастка келип отурасыз. Ошо юмордук деңгээл, ошол баягы күлкү маданияты жагынан кошуналарда кандай, бизде кандай? Кудулдардын, юмористтердин, ошондой жанагы стендаперлердин деңгээлин жагынан айтып атам да. Кыргызстанга салыштырып караганда. Салыштырганда, чындап айтканда бизден күчтүү. Казакстандагы, Өзбекстандагы күчтүү. Анткени деген аларда мисал үчүн мондай легендалары бар да. Турсунбек Кабатов деген күчтүү легенда эмелери бар, юмористтери бар. Өзбекстанда Аваз Ахун деген күчтүү эмеселери бар. Алар мисал үчүн бизге караганда тамашалары сапаттуу. Чындап. Эми биздин анча мынча биздин кудулдарыбыз деле жакшы, нарбайкелер күчтүү, алар күчтүү. Эми анча мынча жерлерди мындай салыштырып караганда алардыкы тамашалары мондай бренд, мындай азыркы заманга ылайыктуу. Интеллекти дагы башкачараак. Мындай көрүп туруп вау дейт турган тамаша да. Жанакы жолук салып алып чыгып, деген нерселер ал жакта уже токтогон да. Негизи ал жакта жаңы эмеге өтүп кетишкен, сиз айткандай интеллект башкача деңгээлде тамашалашат. Эми жеке жан дүйнөңүздө сиздин негизги таянычыңыз эмне? Бирөөлөр ал ишти кылышат, бул ишти кылышат. Бирок жашоосундагы негизги өзөгү бирөөлөр мындай намазга таянат. Бирөөлөр болсо ошол бизнесине таянат экен. Ошо бизнеси кылган сайын кайра мотивациясы күчөп, бирдемени ойлогонго, ашыкча нерсени ойлогонго убакыт жок. Кайра дем алып, күч алып ошо бизнесинен. Бирөөлөр дагы ошо бир ооруп жаткан апасы болобу, жакыны болобу, тооба кылдым, ушундай мен ушундай болуп калсам кандай болот эле, демек мен азыр ушу барыма шүгүр деп тек гана ошол мисалдар аркылуу жашоосундагы өзөк болуп турат экен. Ошондой окуялар же дагы башка ар кандай. Ушу жашооңузда негизи сизге багыт, өзөк болуп турган нерсе эмне сизде? Мен жанымда дагы жүргөн балдар дагы көп билет сизди мындай Алла колдогон адамсыз депчи. Биринчи ошо Алладан башка эч кимге таяна албайм. Чындап. Ата-энеме деле, бир туугандарыма деле көп таяна бербейм. Аллага таянам. Өзүм жалгыз отурганда сүйлөшөм, арманымды айтам. Башка эч ким чечип бере албайт. Ошондуктан мен таянарым жалгыз эле Алла, башка эч кимге. Папага да мамага да таяна албайм, бир Аллага таянам. Эмне арманыңыз бар? Арманым азырынча үйлөнүш. Арман деле жок азыр, шүгүр. Бир арманым бир сонун бир тарыхый бир кино тартсам, ушу Кудай канча өмүр берет, ушу өмүрдүн аягына чейин кичине акыл жыйнап, тажрыйба жыйнап, бир тарыхый бир балким Алымбек Даткандын киносу же Койчу Даткандын киносу чыгылып жаштарга, элге пайда тие турган бир тарыхый бир сонун кино тартсам деп ниет кылып жүрөм. Мындайча айтканда бир мазмундуу из калтырсам дегендей бир ой бар экен да, Ооба. Шаарга баса бергенден бери шаардык болуп, городской болгон боюнча жүрөсүзбү же Чоңалайга барып турасызбы же ал жак менен катышпайсызбы, кандай? Чоңалайга барып турам. Ошко Чоңалайга кышында анча деле барбайм, бирок жайында сөзсүз бир айда бир барып турам. Ата-энем ал жакта, бир туугандарым, досторум. Анан сөзсүз кымыз ичип турбаса болбойт. Чыгармачылыкта атаандашуу болот. Ооба. Чыгармачылыкта кайсы бир деңгээлде көрө албастык да болуп калышы мүмкүн. Ошол эле өзүң билген, тааныган эле адамдардан.
ошондой көрө албастыктар дагы баштан өттүбү же байкап каласызбы ошондой нерселер? Байкап калам, бирок мен маани берип анан сен эмнеге мындай кылдың дебейм. Байкап калам дагы эми деле коелчу деп эле жүрө берем. Болот андайлар. Чыгармачылыкта сөзсүз атаандашуу болот. Мен деле бирөөгө атаандашып салам, мындай карап, неге мен мындай болбойм депчи. Атаандашуулар сөзсүз болуп турат. Саясатты эми биздин өлкөнүн жараны болгондон кийин жаңылыктарды, башканы соц тармактагы ал буларды көрүп коет болушуңуз керек, окуп коет болушуңуз керек. Саясатка кандайсыз? Биздеги эми элди күлдүрүп аткандан кийин юмор менен жеткириш керек болот кээ бир чындыктарды. Ушу саясатты да окуп турасызбы? Саясатты саясатты карап турабыз, окуп турабыз. Бирок өтө деле жанакы киришип, комментарий жазышып, чабышып кеткенге чейин барбайбыз. Бирок окуп, карап, деп. Бирок баары түшүнбөйбүз да. Анан көрүп, мындай бул иштен кетип калыптыр, бул келиптир, камалыптыр. Мыйны камалып кетиптир го дегендейчи. Бул мындай болуп кетиптир, бул мындай болуп кетиптир. Турабыз. Анткени кээде өнөр адамдары саясатка жакшы эле ой менен бирдемени айта коюп, дей коюп, митингге чыга коюп койгон учурлар болуп атпайбы? Анан да бир мезгил өткөндө ошонусу туура же туура эмес болуп чыгат да. Бизде ырчыларыбыз бар, публиканын адамдары бар, өнөр адамдары бар дегендей. Дос болсоң садыр менен камчыдай дос бол деп ыр чыгаргандар бар дегендей. Азыр эми мына ал тандем, ал досчулук бүттү дегендей. Ошондой нерселерди дагы мындай карап, мындай номерлериңизге болочоктогу аткарчу жумуштарга кошуп атасызбы дегеним, ошон үчүн саясатты сурап атам да. Саясатка чындап, мисалы үчүн шайлоолор болду кече жакында. Ошол жакта бизге иштеп бер дегендер болду. Анан баары бир саясатка барып, анан шайлоодо кагаз көтөрүп, бирөөнү агитация кылып, эми жардам берип аттык. Мисалы үчүн өзүбүздүн районубуздан бир байкелерибиз коюп атканда, бирок эми айылга чейин барып, кирип барып, желек көтөрүп кирип барганга чейин барбадык. Бирок карап турдук. Сиз айткандай туура, эртең бул саясатчыларга деле мондай шок болуп ишендей деле калдым менчи. Эртең балким уят кылып коюшу мүмкүн. Эртең эл сенин ошол мактаган видеоңду бетиңе коюп бериши мүмкүн. Мына сен мактадың эле, кана бул депчи. Ошого мен ойлойм, чыгармачыл адам саясаттан алысыраак болуп эле, эл менен эле чыгармаларын арнап жүрө берген жакшы го дейм. Бирок керектүү убакта чыгыш керек. Мисалы үчүн элге керек болсо чыгып айтыш керек. Көпчүлүккө керек болсо. Айтылчу сөздү айтыш керек. Ооба, айтылчу сөз болсо айтыш керек. Мону монда эл талап кылып атса, элдин үнү жетпей атса, анан ошол жерде мен колумдан келе турган болсо, чыгып айтыш керек. Элдин алдында жооп бериш керек. Кто он такой дегендей. Өзүңүз өнүктүрүү жагынан дагы кандай нерселерге басым жасап атасыз? Мисалы үчүн бирөөлөр тил үйрөнөт экен. Кой, мен чет өлкө чыкканда мына тилди үйрөнүп койсом болбойт деп англис тилин үйрөнөт экен, кытай тилин үйрөнөт экен, корей тилин үйрөнөт экен деп, мисалы. Ошол жагынан башка кандай дагы өнөрлөрүңүздү биз көрө алабыз? Кандай бир караматтарыңызды көрө алабыз дегенде. Караматтардан жакында Кореяда кино тартып эле атабыз. Бир университет менен договор кылып келдик, билим тууралуу. Кореяга дагы коебуз. Казакстандан күчтүү мен менен тандем болуп ойной турган бир бала сүйлөшкөнбүз. Тил үйрөнүп атам, корей тили. Корей тилин үйрөнүшүбүз керек. Бул кинонун заказ алганда да аябай кызык болду да. Биз Кореяга барып бир эме тарталы дегенбиз, комедия кино тарталы деп. Анан жүрүп ой өзгөрүп кетти да. Лучше балдар билим тууралуу тартпайлыбы? Бир агай жолугуп калды. Билим тууралуу тартсаңар, мен бир университет спонсор болуп берет деп. Чоң университет бар экен. Айланасы канча дейт? 290 гектар. Ошол университет убагында Кыргызстанга келип университет салып берели дептир. Ал технологиялык университет экен. Эми биз ичине кирип чыктык. Вертолет жасайт экен, танга жасайт экен. Ошондой университет
спонсор болуп берип буюрса бир билим тууралуу жаштарга өтө чоң суммада бир болот, буюрса билим тууралуу кино тартылат. Казакстан, Корея, Кыргызстан, ошо корей тилин үйрөнүп атабыз. Эми азыр баары бир көп акча баары бир маанилүү. Мындай 1 жылда, 2 жылда тытынып жүргөн тытынып ошо таппай жүргөн акчаңды кээде бир ушундай мүмкүнчүлүктөр болуп калат. Ошондой акчаны берем десе эми жок дебейсиң. Бирок татыктуу бааласа эмгегиңди. Ушул өңүттө сизге бир түз суроо да, сиз түз жооп берсеңиз. Сен Алмаз, мына актёрсуң, сен ушу биздин кинодо мындай бир гейдин ролун аткарышың керек. Гей болуп, анан кайра ушу гейлигим туура эмес турбайбы деп оңолгон бир каармандын ролун аткарышың керек. Өтө көп бир 5 жылда албаган гонорарың берейин десе, ошону сиз аткарат белеңиз? Жок. Карабайт болчу. Анткени эртең ан деген мен үй бүлөлүү болом, баламдын баласы көрүп калышы мүмкүн дегендей. Ошондуктан абайлаш керек. Сиз айткандай ушул сыяктуу бир эме келген да мага. Сунуш. Франциядан режиссерлор келип Кыргызстанда көлдө кино тартабыз деп, анан актер издешет. Анан мени чакырат. Мен барам. Франциядан болсо камераларын көрүүлү деп нормально сумма айттым. Давай деп айтты. Дагы бир машина алып алат экенмин да деп сүйүнүп жүрөм. Анан 10 күн өткөндөн кийин сценарийни беришпейт да жанагылар. Дагы сурап коем күндө бергиле дейм, бербейт. Анан бир күн эле сценарийни кино тартылып баштап эле сценарийни окуп карасам эле кой менен жыныстык катнашта болосуң дейт. Сценарийинде ошондой экен да. Сценарийинде ошондой экен. Ал кинону Францияга барып, Германияда көргөзөт экен. Койчу бала деген. Туристтер келип, бир кыргыз баланы бузуп, ичирип, видеого тартып деп бага кылып кетишет экен да. Кой менен жатып койду, койчу бала деп. Мен эртеси уялып, анан коюңу кой дедиңиз. Коюңу кой дедим, акчаңы дагы кой дедим. Анан ошол жерде раса тополоң кылып токтотуп салганбыз. Эми мен суроолорум барын берип бүттүм негизи. Бизди ар кандай курактагы көрүүчүлөр көрөт, аудитория ар кандай. Жаштар көрөт, ушу сиз теңдүүлөр, сизден кичүүлөр, улуумун көрөт. Ар кандай мындай катмарлар көрөт да. Ошол катмарлар үчүн жыйынтыктоочу, ушул подкастыбызды, маекти жыйынтыктоочу бир сөз айтсаңыз. Алар ошол сөздү угуп алып, Алмаз ушуну айтты эле. Ошол сөздү эч унутпайм да. Ошол менин жашоомдо ошол сөз мал менен ошол Алмаздын сөзүн такай бир эстеп жүрөм да. Жаш болсо да ошол сөздү жакшы айтты деген сыяктуу эмне сөз айтасыз? Акылдуу сөздөрүңөн айта кет дегенде. Акылдуу мындай философиялык сөздөрдөн. Философиялык эми биз көп деле китеп окуп акылдуу эмеспиз беке. Бирок жашоодо көрдүңөр, уктуңар, адамдар менен мамилелер бар дегендей. Эми эң суранганым ошол азыр ошо жакында Кореяга кетебиз деп атпаймынбы? Балдарыңыздарды билимдүү кылып өстүрүңүздөр, урматтуу ата-энелер, сиздерден сураначы. Анткени эртеңки билимдүү сиздин балаңыз Кыргызстандын келечеги, Кыргызстанды көтөрөт. Билимдүүлөрдүн заманы жакында келет, ошондуктан балаңызды азыртан окутуңуз. Жакшы. Катуу насаат болду, катуу сөз болду. Жакшы. Эми чын билим, эмки кылым бул билимдүүлөрдүн кылымы, күчтүүлөрдүн, тумшугун жара койгондордун, курал менен менин ядролук куралым бар дегендердин эмес, чындап эле билимдүүлөрдүн кылымы келип калды десек болот. Чоң рахмат анда. Ишиңизге ийгилик. Бар болуңуз, кандай чыгармачылык максаттарды, идеяларды, пландарды койгон болсо, ошонун дээрлик 95 же 97 дейин,
ооба 97% ишке ашсын. Аракет кыла бериңиз, бар болуңуз,